Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматында кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Акылбек Жапаров белгилегендей, мамлекеттик салык кызматы алдына маанилүү социалдык экономикалык маселелер коюлган. Үстүбүздөгү жылы мамлекеттик салык кызматынын алдына 150 миллиард сомго жакын салык жыйноо, ал эми бажы кызматынын алдына 100 миллиард сомго жакын план коюлган, деди Акылбек Жапаров. Кеңешменин жүрүшүндө мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү 2022 жылга карата иш планы тууралуу, анын ичинде виртуалдык кампаларды киргизүү, товарларга байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, бизнес үчүн тиешелүү шарттарды түзүү, санариптик акциздик киргизүү, санариптик продукцияны киргизүү аркылуу салыктык башкарууну күчөтүү, ККМ жана КНСти көзөмөлдөө боюнча аналитикалык тутумду ишке киргизүү тууралуу маалымат беришти. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча Министрлер кабинетинин төрагасы мамлекеттик салык кызматы алдына коюлган милдеттер боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев ЧККнын аскер контингентин Казакстандан чыгаруу 2 күндөн кийин башталарын билдирди. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазат. Токаев белгилегендей, Казакстандын бардык аймактарында абал туруктуу. ЧККнын негизги миссиясы аяктады. Казакстанда улуттук гвардиянын жана атайын багыттагы күчтөрдүн жаңы бөлүктөрү түзүлөт. Токаев өлкө чек ара кызматынын принциптерин кайра карап чыгышы керектигин билдирип, биринчи кезекте Кытай менен болгон бажы чек арасында тартипти орнотууну тапшырды. Ошондой эле өлкө башчы улуттук банкка улуттук валютанын туруктуулугун камсыздоо тапшырмасын койду. 2022 жылдын 11 январына карата Алматы шаарынан Кыргызстанга 150 жаранды алып келүү уюштурулду. Арасында студенттер, кичинекей балдар жана кары картаңдар бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Аталган жарандарга автобус бөлүнүп берилген. Алар Ак жол бекетине келип, андан ары Бишкек мэриясы тарабынан даярдалган транспорт аркылуу Борбор калаага келет. Казакстан тарап менен буга чейин кармалган кыргызстандык З. Юбуров, А. Хуров, Жишанло и Мачону бошотуу макулдашылды. Ал эми социалдык тармакта Шымкент шаарында Баялы Төрөгелдиев сурак берүүдө сабалып, оор абалда жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Төрөгелдиев менен министрлик байланышта, ал аман эсен үйүндө деп айтылат маалыматта. Баткен облустун аймагындагы турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн балдарына президенттин атынан зарыл кийим-кече, мектеп формасы жана окуу куралдары тапшырылды. Президенттин облустагы өкүлдүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, жалпы 25 балага жардам көрсөтүлгөн. Ошондой эле мамлекет башчысынын атынан балдарга белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн 201 баласына жардам көрсөтүү үчүн мамлекет башчынын резервдик фондунан 5 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бишкектеги Улуттук тарых музейинде Кара июл курмандыктарына жана баатырларына арналган сүрөт көргөзмөсү ачылды. Уюштуруучулардын айтуусуна караганда, көргөзмө өзүңүзгө жана жакындарыңызга кам көрүүгө жана вакцина алууга жоопкерчиликтүү мамиле кылууга үндөйт. Биз ошол кыйын мезгилде жардам көрсөткөн кайдыгер эмес бардык жарандарыбызга дагы бир ирет ыраазычылык билдирип, каза болгондорду эскергибиз келет. Ошондой эле бул окуялардын кайталанышына жол бербеш үчүн коопсуздук чараларынын маанилүүлүгүн эске салабыз деп баса белгилешти. Уюштуруучулар көргөзмө үстүбүздөгү жылдын 11, 12, 13 январында Улуттук тарых музейинде өтөт. Кошмо Штаттарда тарыхта биринчи жолу чочконун жүрөгү кишиге салынды. Жума күнү 57 жаштагы Дэвид Беннетке Мэриленд университетинин медициналык борборунда операция жасалып, жүрөгү алмаштырылды. Дарыгердин айтымында, бейтап азырынча аппаратка туташтырылган, бирок жаңы жүрөк толук кандуу иштей баштады. Алар жасалма түрдө канды айлантуу аппаратын шейшембиде өчүрүүнү пландап жатышат. Дэвид Беннет дарылоонун башка жолдору натыйжасыз болгонуна байланыштуу дал ушул жаңы процедурага макул болгон. Операция алдында ал тандоо жөнөкөй болду. Өлүм же трансплантат. Жашагым келет, билбейм, бул белгисиз секирик, бирок бул мен үчүн жалгыз жол, деди ал. Дарыгерлер божомолдордон оолак болушууда, бирок адистер бул процедура медицинадагы бурулуш окуя болушу мүмкүн экенин айтышууда. Былтыр дээрлик 41 000 америкалык жаран донордук орган алган. 4 000 америкалыктын жүрөгү алмаштырылган. Жаныбарлардын органын адамга салуу аракети ондогон жылдар мурун эле башталган. Өткөн кылымдын 60-жылдарында адамга шимпанзенин бөйрөктөрү салынган. Бул учурлардын биринде бөйрөк 9 ай иштеген. 1983-жылы бабуиндин жүрөгү ымыркай Беби Фейге салынган. Кыз 3 аптадан кийин чарчап калган. Нурсултан Абдыбалиев креативдүү ой жүгүртүп өзгөчө графикалык дизайнды өздөштүрүп келе жатат. Жаш кезинен графиканы үйрөнүп, мектепти аяктаган соң Борбор калаадагы чет элдик жогорку окуу жайдын график адистигине окуган. Студент кезинде сынактарга катышып, мыкты дизайндары менен ири компаниялардын брендтик жарнамаларын утуп алган. Эл эмне дейт деген мындан 3 жыл мурунбу, 5 жыл мурун тартылган скетч шоу. Ошонун жигиттери мага буйрутма берген да.
буйртма берип, бул негизи эл эмне дейт деп, мен ошол дипломдук ишим жазып жаткандан мурун, 1 жыл мурун ачылган. Андан кийин 1 жылдан кийин дагы ребрендинг кылабыз деп, мен башкача дизайн ойлоп табып, ошо Жааныш Залкар мырзалар бар, ошолор менен иштештик да. Дизайн тармагы өлкөдө эми гана өнүгүп келе жаткандыгын Нурсултан айтат. Келечекте талап дагы күчөп, адамдар өзгөчө креативдүү көз караштагы жарнамаларга гана көңүл буруп калаарын айтат. Өлкөнүн 7 дубанындагы тарыхый баалуулуктарды жана белгилүү инсандарды дагы анимациялык тасма катары жасаган. Өспүрүмдөр үчүн анимациялык видеороликтер жана өзгөчө дизайндагы сүрөттөр интернет желелеринде белгилүүлүгүн жоготпой келет. Ошо жалпы эле Кыргызстан боюнча бул дизайн тармагы эми келип атат да, өсүп өнүгүп. Мисалы Казакстанды алып көрсөк, Өзбекстанды алып көрсөк, буларда өсүп өнүккөн да. Ошондой эле мамлекет тарабынан каржыланат, ишканалар бар дизайнерлер үчүн. Бизде да Кыргызстанда ушундай дизайнерлерге жакшы эме кылып койсо, камкор кылып койсо жакшы болмок да. Рекламный агентстволорду ачып, мамлекет тарабынанчы. Ишмердүүлүгүндөгү эң ири долбоор катары эл эмне жейт аталышындагы жарнамаларды алган. Компаниянын дарыметине жараша дизайндар $100 $500 чейин бааланат. Графикалык дизайнга кызыккан жаштар социалдык тармактагы сабак болгон тасмаларды көрүп, кыргызча которулганын китептерин да сунушташат. 2017-жылы Төлөгөн Нурдинов деген байкенин Гений тентек деген китеби чыккан, атайын чисто ошо дизайнерлер үчүн. Аябай сонун китеп, ошону сунуштайт элем. Андан сырткары Майк Монтеро дегендин «Дизайн это работа» деген китеби бар, аябай сонун. Андан сырткары ушул негизи дизайн графический дизайн тармагына киргенден кийин ушуну кете берет да, бунун тармактарычы веб дизайн, графический дизайн. Веб дизайн мисалы сайттар менен иштеген дизайнерлер. Сүрөттөр дизайнда бир кубаттуу күч боло алышын, жаңы технологияны өздөштүргөн жаш уландарга мүмкүнчүлүк көп экендигин жаш дизайнер айтты. Окууну эч качан токтотпоону, изденүү баары үчүн эң мыкты инвестиция экенин белгилейт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.